Курандан сабак берип акы алганга азаптар болоорун окуп жүрөм. Фазаил амалда дагы бар, ошол жөнүндө айтып берейин. Өзү бизде мындай да, дини амалдар бар го. Куран-ы Каримдин окуп беребизби, Куранды таалимин беребизби, азан айтабызбы, намаз окуп беребизби, бирөөгө насаат айтабызбы? Бунун акысынчы бу дүйнөдө бул бааланбайт, жок. Бунун акысын Алла Таала өзү берет. Өзү берет. Бизде Ханафи мазхабта ошон үчүн имамдарга, азанчыларга, мугалимдерге, дини кызмат кылгандарга айлык алган болбойт деген. Уруксат эмес деген. Эң жакшысы өзүңүздүн содаңызды кыла бериңиз да, динди калыс Алла үчүн кылыңыз дейт. Бирок мутаахирин деп коет биздин мазхабта кийинки аалымдар, эгерде бул аалымдын же болбосо имамдын кажетин азыр биз бүтүрүп бербесек, анда имамчылык медреседе окута турганды таштап коюп туруп базарга чыгып, бул жака динге чоң зыян болуп атат да. Дегенден кийин ошол биздеги аалымдар анан фатва берген. Анда ошол окуткан, үйрөткөн Курандын аяттарына, тамгаларына эмес, берген убактысын баалап, мисалы 3 саат сабак берди. 3 саатта канча сабак үйрөттү? Дини Куран жаттатырды. Ошого эмес, 3 саат бергенине баалап туруп айлык берсе болот деген да. Ошондой кылып алса болот. Ата Куран, хадистин, диндин акысы алса болбойт. Убакытты, мына убакыт берип атат, ошо убактысына анан айлык кылып берсе болот да.